Ташиевдин иши сот отуруму башталды. Ташиев соттук отурумга келген жок. 1-май райондук сотунда мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракети боюнча алдын ала соттук угуу башталды. Иштин фигуранттарынын арасында УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев, мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев, жогорку кеңештин экс төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жана башкалар бар. Ташиев соттук отурумга келген жок. Журналисттер жана айыпталуучулардын туугандары сот залына киргизилген жок. Булак Спутник Эри. Каршы тилкеге чыгып, жол эрежесин бузган, интернет тараган видеодогу айдоочу айыпка жагылды. Социалдык тармактарга жүргүзүлгөн мониторингдин жүрүшүндө жол кыймылынын эрежелесин одоно бузган айдоочу аныкталды. Бул тууралуу кайгылуу кызматынан билдирди. Instagram баракчасына тараган видеодо айдоочу каршы тилкеге чыгып бара жаткандыгы белгилүү болгон. Аталган айдоочу милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалып, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык тиешелүү чаралар көрүлдү. Таиландда адам өлүмүнө шектүү 2 кыргызстандык кармалды. Оор кылмышка айыпталган 2 кыргызстандык Таиландда кармалды. Адам өлтүрүүгө шектелип, эл аралык издөөдө жүргөн кыргызстандыктар Таиландда кармалды. Маалыматка караганда алар чүйдө чет элдик жарандын өлүмүнө байланыштуу иш боюнча издөөдө жүргөн. АКШда авиашоо учурунда 2 учак кагышты. Айдахо штатындагы Mountain Home авиабазасында өтүп жаткан Gunfighter Skies авиашоосунун убагында АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн 2 учагы кагышкан. Кабинадагы 4 адам катапульта аркылуу секирүүгө жетишкен. Алдын ала маалыматтар боюнча эч ким жабыркаган эмес. Акыркы коңгуроо иш-чарасына акча чогултууга тыюу салынат. Агартуу министрлиги билим берүү уюмдарында өткөрүлө турган акыркы коңгуроо салтанатына бүтүрүүчүлөрдөн, ата-энелерден жана мыйзамдуу өкүлдөрдөн акча каражаттарын чогултууга тыюу салынарын эскертти. Мындан тышкары мугалимдерге же мектеп администрациясына белек алуу үчүн каражат чогултуу, мектептен тышкаркы иш-чараларды уюштуруу, ата-энелерге материалдык басым көрсөтүү мыйзамсыз болуп эсептелет. Агартуу министрлиги мектеп жетекчилерин, мугалимдерди, ата-энелерди мыйзам талаптарын так сактоого чакырат. Акыркы коңгуроо салтанаты быйыл 29-майда өтөт. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.
17-25 экинин Куксар жиношка чаналары аталган автоунун Анкара Бөгөй көчөсүнөн батыш көйгөй баратып каршы түргө чыгылган. Ал эми бул автоунун айдоосуна карата Куксар кодекси 305 школуна ылайык протокол түзүп бердик. Чараларды көрүп бердик.